Жыгылганды билсең, турганды да бил. Эң чокусунда аппак гүлдөр өскөн, бирок оңою менен ал гүлдөргө киши чыгып жете албаган бийик тоо бар экен. Ак гүлдүү тоо жайгашкан аймактагы элдин бир ырымы бар эле. Эгер кимде-ким жыл жаңыраар алдында тоонун башына чыгып ак гүл үз алса, анда ал адам бактылуу болот деген. Бирок ал тоо касиеттүү болгондуктан чыга баштаган кезде эле киши чарчап же улам жыгылып өтө бара болчу экен. Ошентсе да жыл сайын жаңы жыл алдында тоого чыгам дегендер пайда боло берчү. Жашоодо аябай бактылуу жана ийгиликтүү болууну кыялданган 3 боз ылан бир жолу сүйлөшүп отуруп, акыры ак гүлдүү тоого чыгып келели деп чечим кабыл алышат. Бирок бараар алдында алгачы даанышмандан акыл сурап алууну көздөшөт. Эгер 7 жолу жыгылсаңар да 8 жолу көтөрүлүп алдыга кете бергиле, дейт даанышман. Ошентип кошуна жашашкан кичинесинен бери чогуу өскөн 3 дос 3 тоонун 3 тарабынан тандап алып өз-өзүнчө чыга башташат. 2 сааттан кийин денесинин баары көгөргөн биринчиси үйүнө кайтып келет. Даанышман бизге жакшы деле кеңеш бербептир. Мен 7 жолу жыгылып, 8 жолу ордумдан туруп артымды карасам, тоонун 1/4 бөлүгүн эле басып өтүптүрмүн. Ошондо анан артыма кайтып келе бердим, дейт. 3 сааттан кийин тамтыгы кетип, бутун араң сүйрөп экинчиси келет. Даанышман бизди алдады. 8 жолу ордумдан туруп артымды карасам, тоонун 1/3 бөлүгүн эле басыптырмын. Кой деп кол шилтедим. 3 жигит болсо бир күндөн кийин гана кайтып келет. Чарчаганы да билинбей сүйүнүп алган, колуна кармаганы аппак гүлдөр. Сен эмне, жыгылган жоксуңбу? Деп таң калышат достору. Жыгылдым, бирок канча жолу жыгылганымды санаган жокмун. Бери жагы эле 100 жолу жыгылдым окшойт. А эмне кыйналып кысталганың кебетеңен көрүнбөйт го? Ким билет, башында кыйналып эле жаткам, анан улам жыгыла берип, кийин жыгылганды да үйрөнүп алдым окшойт, деп каткырат. Үчөөнүн бул кеби башкалар аркылуу даанышманга да жетет. Жыгылганды үйрөндүм деп балалык менен айтып жатат. Ал жыгылганды эмес, ордунан көтөрүлгөндү үйрөнгөн. Демек, ал баланын өз максатына жетүүгө ишеними чоң, эрки бекем, умтулуусу күчтүү экен. Максат, ишеним, эрк ал баланы улам ордунан жеңил тургузуп, алдыга жылган сайын сүйүнтүп, анан ошол сүйүнүч ага күч-кубат берип турган. Буйруса, бул жигит өз жашоосунда көздөгөн бийиктигин багынтат, дептир даанышман. Сүйбөй турганды сүй, өзүңдөн күчтүүсү менен машык. Башкалар баш ийген нерсеге сен баш ийбе. Ошондо жеңбей турган жерден жеңишке жетесиң. Брюс Ли, кытайлык жана америкалык актер, чыгыш күрөш өнөрүнүн чебери.